Арбагыла жөндөмөлөрдү үйрөнүү өтө жоопкерчиликтүү болуп эсептелинет. Башкача айтканда, грамматикалык сабаттуулукта жөндөмөлөрдү билмейин адам сабаттуу боло албайт. Ошон үчүн мында үйрөнүүнүн өтө жоопкерчилиги турат. Мына ошол жөндөмөлөрдү үйрөтүүдө мындай бир кызыктыруу иретинде жасап койдум. Негизи кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. 6 жөндөмөнү ирети менен так эстеп калышыбыз керек. Мисалы, биринчи атооч, экинчи илик, үчүнчү барыш, төртүнчү табыш, бешинчи жатыш, алтынчы чыгыш. Бул жөндөмөлөрдүн термини өзүбүздүн эле эне тилибиздеги төл сөздөрдүн негизинде алынган. Атооч деп бир нерсени атоо, эмне, ким экендигин атоо иретинде атооч деген негизде алынган. Илик демек кимдин, эмненин демек иликтөө иретинде илик деп коюлган. Барыш демек баруу деген мааниде барыш кимге, эмнеге, же болбосо кайда бара тургандыгына байланыштырып. Табыш бир нерсени табуу демек эмнени, кимди табуу демек ошон үчүн табыш деп термин коюлган. Жатыш эмнеде, кимде, же болбосо кайда. Чыгыш эмнеден, кимден, кайдан чыгат. Мына ушул негизде коюлуп атат. Мына ушундай негизде маани берип, терминге маани берип, анан иреттүү жаттап алган оң. Демек, биринчи атооч, экинчи илик, үчүнчү барыш, төртүнчү табыш, бешинчи жатыш, алтынчы чыгыш. Кана эстеп калдыкпы? Эмесе текшеребиз. Көрсөтүп атам. Биринчи айтып атабыз, демек атооч. Экинчи илик, үчүнчү барыш, төртүнчү табыш, бешинчи жатыш, алтынчы чыгыш. Текшерүү иретинде кайрадан карап көрөбүз. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Демек ушундай иретте жаттап алып айтышыбыз керек. Атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Демек 6 жөндөмөнү шарын айтыш керек. Эми буякта жазылып турат. Атайын көргөзмөлүү иретте көрсөтүп койдум. Демек суроолору, мүчөлөрү. Демек, биринчи атоочтун суроосу ким, эмне, мүчөсү жок. Илик кимдин, эмненин мүчөсүнүн. Барыш кимге, эмнеге мүчөсү га. Табыш кимди, эмнени мүчөсүнү. Жатыш кимде, эмнеде мүчөсү да. Чыгыш кимден, эмнеден мүчөсү дан. Мына эске тутуп калышыбыз керек. Демек өзү маанисине караганда эмнени, мисалы атооч атап атат. Ким, эмне. Демек мында мүчө жок экен. Илик деп атат. Кимдин, эмненин, демек мүчөсүнүн экен. Барыш кимге барыш, эмнеге барыш керек, демек мүчөсү га экен. Табыш демек кимди табат, эмнени табат, мүчөсү ны экен. Жатыш кимде, эмнеде, демек мүчөсү да. Чыгыш демек кимден, эмнеден чыгыш, дан мүчөсү. Демек ушул суроосундагы, мүчөсүндагы эстеп калгыдай болушубуз керек. Кана
Demek atooçtuku aytıp atabız. Kim emne müçösü yok. İliktikini aytıp atabız. Kimdin emnenin müçösünün. Barıştıkını aytıp atabız. Kimge emnege müçösüga. Tavış kimdi emneni müçösüne. Jatış kimde emnede müçösü da. Çığış kimden emneden müçösüdan. Demek tuğra ayttık mı yok bu tekşerip atabız. Demek atooç. Tuğra ilik. Tuğra barış. Tuğra tavış. Tuğra jatış. Tuğra çığış. Tuğra. Demek bulardın bardığın kayırıp cevap koyup emi mına uşunday negizde aytışыбыз керек. Atooç suroosу kim emne müçösü yok. İlik kimdin emnenin müçösünün. Barış kimge emnege müçösüga. Tavış kimdi emneni müçösünü. Jatış kimde emnede müçösü da. Çığış kimden emneden müçösü dan. Mına ушундай негизде bilişimiz gerek. Keyinki sabakta olsa har bir müçönün varianttарын толук айтканга жетишибиз керек. Көңүл бурганыңарга рахмат.